көп жылдан бері тынбай иштеп келе жатам. Ушул себептен мен бул милдетти келиниме өткөрүп берүүнү чечтим. Ayaldın kolundan bağır gilet. Ушул 1,5 жылдан бери чыным айтсам bir top чоң жумуштарды кылдык. Биринчиден мамлекет менен абдан тыкыз мамиле жасап, бирге иштешип, бирге бирибизди колдоп дегенде иштеп келе жатабыз. Биринчиден, экинчиден ушул Кыргызстандагы бүт ишкер айымдарды чогултуп бир жерге бир жеңден кол чыгарып дегенде ушинтип келе жатабыз. Ийгиликтүү айымдар болсо башка айымдар менен өзүнүн жана опыты менен, өзүнүн таасири менен бөлүшүш керек. Бул эң маанилүү. Анткени бизде коом бүгүнкү күндө айымдарды көп жакшы колдобойт, бирок биз болсо өзүбүз өзүбүздү колдоп, анан кийин көбүрөөк ушул жөнүндө сүйлөп, анан кийин эркектердин да колдоосун алсак, бизге абдан мындай баардыгыбызга эле жакшы болот. Анткени айымдардын өзгөрүлүшү, айымдардын ийгиликке жетиши бул бир эле айымдарга керек эмес, бул балдарга керек, бүт эркектерге деле, бүт коомдорго керек. İştegende, işledik. Niye sebepten gördüm? Bu da ikisi vakit yetişmeyecek. Sebepten bu turmuşa çıkan men balam barış керек. Анан кийин балам баккан мен дагы тиричилигинде айым колуна калат бар. Ошондуктан оокат чарба жасайт экен. Ошондуктан аларга убакыт жетишпейт иштегенге. Бала чагы саны көбөйчү. Айым ошо демография ушулай ойлонуп алмак, бирок айымдын көбү иште жумуш жасагандай, иш жасагандай убакыт мүмкүнчүлүгү бар. Колдоо үй бүлөдөн, ошо жолдошуңдан, анан ата-энесиден, кайнатадан да керек. Бүгүнкү күндө кыздар өздөрү иштеп акча тапса, анда ошого мындай өзүгө ишенет. Анан мен ойлойм, бактылуу аял күйөөндө бактылуу кыла алат, балдарын да бактылуу кылат.